бир жерге барып калсам, ошо касиеттүү кишилердин арасынан бирөө мага арызданыптыр. Максаттын сабагына бара беребиз, Максат бир эле нерсени айтып берет экен. Кайталай берет экен. Чындап айтканда адамга бир эле нерсе, биз бере турган нерсе бир эле нерсе да, адамдын ички дүйнөсүн көрсөтүү. Бирок ошо бир нерсеге мешать эткен миң нерсе бар да. Биз ошо бир нерсени айтабыз. Анан кийин ошого тоскоолдук кылып аткан миң нерсени айтып берип атабыз. Бирок ошол адам илип атабы, илбей атабы, ошондо болуп атат да, адамдын жан дүйнөсү кыйналгандан. Анан мен толгон токой техника айтып бердим сабактарымда. Анан кайра эле айтканда ошол биринчи техника ошо адам өзүнүн жан дүйнөсүнө убакыт бөлүү, көңүл бөлүү. Ушу сабакка келгениңер, ушул жерде отурганыңар, значит сабакка келгенден кийин бүт баарын нерсени таштап, үйлөнүү, бүт баарын Кудайга тапшырып, бул техникаларды айтып атам да, бүт баарын Кудайга тапшырып берип, эчтеке жөнүндө ойлобой, ушу сабактын ичинде болгонго, телефонго алаксыбай, телефондорду өчүрүп, беззвучныйга коюп койгула, телефондорду карабагыла. Ушул убакытта өзүңөргө бөлгүлө да, ушул убакытты. Мен гарантия берем, силер көзөмөлүңөрдө кичине алаксып кетсе, дүйнө урап калбайт. Дүйнөнү силер кармап турбайсыңар, мен да кармап турбайм. Ал Кудай Тааланын колунда. Биздин ошол акыл, биз ушу дүйнөнү карамай турабыз. Биз кичине алаксып кетсек, балдарым эмне болот, күйөөм эмне болот деп кыжалат болуп атып эле биз көп нерсени укпай калатабыз да. Анан азыркы учурда ошол эмне кылабыз дегенде, эчтекеден коркпой, эчтекеден үрпөй, ошол эмени өзүбүз да Кудайга тапшырабыз. Анан жана миң нерсени ойлоп атпайсызбы? Ошону да Кудайга тапшырабыз. Кудай Таала өзүң чечип бер. Ошону мага оң жагына чечип бер. Эгер тарта турган болсом, жеңил болсун деп кыргыздар өзүлөрү эле тилек салган. Мына ушул кайрылуу, ушул биздин байланыш. Бизге кандай бир башка техникалардын кереги жок. Анан жана Манастаны боюнча биз ошол манасчылар айтып жүрөт. Азыр манасчылар күчкө салып, там 3 күн айтам, 5 күн айтам деп айтып атат. Мен узагыраак айтам, мен көбүрөөк айтам деп айтып атат. Бирок антип айтпаш керек да. Манасчы кубаттуу манас бериш керек да. Ал 5 мүнөт болобу, 1 саат болобу, же 1 күн айтабы? Ошо кубатынан тайбай, манасчы Кудайдын маалымат алып берет да, мындайча айтканда кыргызга. Ошо манасчынын тилине салат, ал тил менен биз угабыз да. Анан ошол эле учурда манас бул биздин Кудайга кайрылганыбыз, анан Кудайдан жооп алганыбыз да. Ошол отурсак адамдын керектүү жооптору келет, чечилбей аткан көйгөйлөрү чечилет, оору сыркоосу ордуна келет. Жанакы ичибизде айтып аткан, манаста айтылып аткан адамдын ичинде 7 дүйнө бар деп атпайбызбы? Ошо 7 дүйнө иретке келет да. Адамдын муңдары чыгат, жанакындай блоктору, эмелери, таарыныштары, ошолордун баары жазылат да. Бул тастыкталган Сагынбай Орозбаков ошол жин оорулары менен ооругандарды айыктырган, эпидемияларды токтоткон, Саякбай Каралаевди согушка алып барып өрүм жасап, ушундай нерселерди айттырган, жанакы керектүү учурларда колдонгон да. Биз азыркы кыргыздар, бизде манасчылар азыр көп, бирок ошол эмени колдонбойбуз. Анан кандай угабыз дегенде, ошол бүт баарын таштап коюп, ошол учурда мына биз башка маданияттарды көрүп атабыз, аларды жаман, жакшы деп айтпайбыз, мына мусулмандар тизилип алып, өзүнүн намазын окуйт. Тизилип албаса дагы үйүндө эч ким мешать этпегендей кылып, бир бурчка кирип, бала бакыранын баарын эшикке чыгарып, Кудай менен баарлашууга даярданат, туура? Биздин баарлашуубуз манас аркылуу. Биз ошол учурда эчтекеге алаксыбай, тамак алаксыбай, башка оюга алаксыбай, башка бир нерсеге сар санаа болбой, ошо манасты угуп, манасты ээрчегенге аракет жасашыбыз керек да, манас угуп атканда. Азыр манас угуу болот. Ошо манас угуу болгондо ар бирибиз ошо манасчыны ээрчип кете берсеңер, байкайсыңар, бир ой келет, силерди ээрчип кетип турат кадимкидей. Силер ошо балаңарды ойлоп кетесиңер, жоксо тиги кредит төбөш керек эле, бүгүн канчасы деп башка ойго кирип кетесиңер да. Ушул нерсени өзүңөр көрөсүңөр. Биз эмне жардам берип атабыз дегенде, биз ички дүйнөңөрдү, назарыңарды ички дүйнөңөргө буруп бергенге жардам берип атабыз. Ошону көргөзгөнгө. Адам ички дүйнөсүн көрө баштаса, жанакы биз айткан касиеттер, кулагы башкача угуп, көзү башкача көрүп, жүрөгү башкача сезип, негизи адамда болгон сезим туюмдардын баары өзгөрөт да. Ошол касиетти башка диндердин баары
медитация аркылуу, созерцание деп коет, намаз, зикир, орозо, ошондой нерселер менен кармап келет. Аракет кылат да ошо назарды ичке буруп, ушунун баарын иштеткенге. Биздин кыргыздын жолу Манас да. Манас аркылуу, Манас ошо көкүрөккө салат, жан дүйнөнү ойготот, Манасчы ичтет, Манасчы Манас айтып берет да. Мындайча айтканда биздин медитация ошо Манас. Анан биз азыр ушуну угуп атканда биз аракет кылалык, эчтекени ойлобой, эчтеке алаксыбай, эгер ким кыйналып кетсе, мындай акырын эшикке чыгып кетсе болот. А так, мен ойлойм, эч ким кыйналбай эле жакка ниетиңерди түз койсоңор, жакшы уксаңар, эң негизгиси адам ыңгайлуу отуруп алыш керек. Денени бош кармаш керек. Мындай жөлөнүп алсаңар да болот. Жөлөнбөсөңөр түз отуруп алсаңар болот да. Ошо түз отуруп, бутуңар уюп калбагандай кылып, эң ыңгайлуу отуруп алышыңар керек. Бутуңарды мындай тетинде көп чыдай албайсыңар, жазып, же болбосо эме отура алсаңар отурула. Анан кийин биз ошол баягы мен башка иш-чаралардан аябай көп көрүп жүрөм да, Манас айтып атса, бирөө келип Манастын жанына отуруп алып сүрөт түшөт, бирөө жанына отуруп алып анекдот айтат, бирөө устукан сурайт, бирөө чай сурайт. Ошонун баарын токтотуш керек да. Анан башка барган жериңерге дагы айтып, Манасты уккан маданиятты ошо башка бир эмеге бурушубуз керек. Биздин атаба угуп кантип арыланган, тазаланган ошо эмеге өтүшүбүз керек да. Ошол маданиятты биз мына биринчилерден болуп жасап атабыз. Эгер биз туура жасай алсак, бул элдин баарына тарайт. Анан элжер айтты го, иш алып барганга көп деле кишинин кереги жок. Просто адам касиеттүү болуш керек, ошол иште болуш керек да. Ошол иште болсо, бул иш башка элге да тарайт. Анан кийин жанакы негизи эле адам ошо ички дүйнөсүн түздөп алган адам жаратмандыкка жакын болот. Ошол адам мындайча айтканда айткандай дегендей болот да. Биз ошондой адамдарды жараталы, кыргыз ошонун өзүнүн касиетине кайтсын деген иш-чараларды алып келе атабыз да. Ак кызга сөз беребиз. Манасыңарды эметип айтып бергиле. Мындай узагыраак айтсаңар аракет кыл, кыска. Кандай Манас келсе айтып беребиз. Gece kırdı tüzdü duğulgan, kılaygan ceridi çuğulgan, kırıktın başı kırgıl çal, bakırgan boydun bakayga, barıp düşe kaldı deyt. Hatçalından kuyulup ağıp düşe kaldı deyt. Çalma keydi kırgızga, çalıp düşe kaldı deyt. Anan kırgıl gev aytat, gev aytkanda dev aytat. Harman allat katı gün, ayana turgan cer belep. Arsız camman düşmandın, arbağı bizge teң bele. Ceng atağı bizden geң bele. Akbak çalış jol oyga, aylanbaş bolup turasın. Ay köldü salla emnege, mancuk almak kıtaydın. Mazarı bizge embele, cemaderi bizge teң bele. Mako çalış jol oyga, maska
kara bulup turasın, manasты salbayım nege, dep kırgıl çal burkurap, murdu başı şurkurap, kap gebemez eken dep, oşondo karcaşı kırgızdın kara bele turdun oy ya, emi çurkurap oy, kanda zor bakay, murdu sap 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 bolup, munu gitti saz bolup, sakalı sap 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 bolup, sabrı gitti saz bolup, karıga tuğap bolup, bunun kamçısı gitti taş bolup, huvarba kurloşondo, huburtun nağıt koyup, huvar taldan jasağan, uruvigen kişinin huvalına kalsın dep, uçunluğan aşağan, uçtaşırgan işenbey, huzurun kalmaktağan, bayağı kan sapardan atkança, kara cinnin dalaydan, kağa жүрген taş kamçı, oşo gezdin avaken ala koyu verdi, bayağın acına çaldın jonuna aydalının oğuna, kıydı çaldın jonuna kılar kandın oğuna, tayay kalıp bimerde, talucu jerin uşu dep, avaken tartıp, kana tartıp civer. Anam bakay, devay tat, acına kırgın, devay tat, sen özün banas barda, dıngıl çal, manas çoktu, uşun tep, at görünse, temin çal, aş görsötse, jegin çal, koşomat, kotur çal, koltuğundu manaska, kol kogılbay, otur çal, çekok çanaç giygizim, senin kozdayım buna yuya, çokun çal, çarık dursan al jerge, sayın salgan oңava, karangıgan akşaytıp, tamın salgan oңava, kayдағы biri joloyga, kanın salgan oңava, kanın salgan altında, kasiyeti bolova, devava ken oşonda, görürülü zamatay, bulgutay, köçüp жүрgün düynenen, göçün berdi debeybe, көздөгөнүн таба албай, көк жалман азип батырдын, чиркин өзүн берди дебейбе, көкөтөйдүн кыргыздар, карашын берди дебейбе, карашында карайлап, канатын бердиң эй дебейбе, карбашка балбан таба албай, карманып жүргөн эй булуттун, баласын берди дебейбе, кармашка балбан таба албай, манасын берди дебейбе, бул сөзүңдүн кыргылчан, bu sözüңdü kim turgay, kişi ukpasın kırgılçal, kişi turgay sözüңdü, tukpasın kırgılçal, жазмыш болгон шейит көп, жан укпасын кыргылчал, жака белди бейит көп, ал укпасын кыргылчал, дебабаңыз күлөнүп, күбүрөнүп турду дейт, күмүштөн да сыр долун, ошондо күркүрөтөң урду дейт, ошо кезде карасаң, баягы 60 карада билдин терисин, астына салып ийлеген, 60 катын жыңайлак, 6 жыл бийлеген, 70 билдиң бир союп, жерге салып ийлеген, 700 катын жыңайлак, 7 жыл бийлеген, ышкындык ыштаткан, ысы чууга ыктаткан, ышдосу каш бышык болсун деп, ыйыгына кыттаккан, ынды караң дөөлөргө, ыйын канча ыштаткан, ошо кезде карасаң, баягы 60 карада билдин терисин, аста салып ийлеген, 600 катын жыңайлак, 6 жыл бийлеген, оборуна кыттаккан, ойбу жерге ыштаткан, оңуту жакшы келсин деп, ороюнду дөөлөргө, осургучаң ыштаткан, ала кал баягы кайран айкөл манасы көк жалдын, кага жүргөн добулбас, картыгана келгени жерлерде тала жүргөн добулбас, ошо кездин абакең кармай калып мерди, баягың ажына чалдын жонунан айдалынын огуна, ошо кезде карасаң баягың аңырайган аңгектер ада кошой бакырып, арчагынан ошондо баягың 6 баштың ажыдары, ширкин ал көрүндү чамын. Бул манас айтып бүткөндөн кийин дагы бир 10 мүнөт тыгынча отурса да сонун болот да. Эметкенде анан
Ушул бир жумада бир эле угуп койбой, азыр YouTube бар, телефон бар. Үйдөн өзүңөргө 15 мүнөт, 20 мүнөт бөлүп уксаңар болот. Ушундай тынч отуруп, бул ошо медитациянын ордуна да. Чоң рахмат акыз, бактылуу өмүрлүү бол, өркүнүң өссүн. Эч нерседен кем болбой ушу Кыргызга ак жол салып берип, ошол бабадан калган өнөр менен акка ээрчитип, Манаска өзөгүнө кайтарып Кыргызды. Ошо өзүнүн улуу жолуна салып. Чоң рахмат, бактылуу өмүр бол. Кетесиң сен да? Ак кызды барыңар тааныйсыңарбы? Манасчы, акын, сакадай бою сары алтын. Кудайдын сүйгөн бендеси, тогуз улдун кенжеси, эл амандын эр төштүк, жер алдына киргени 7 жылга толду деп, жер үстүнө чыкканы 70 күндөй болду деп, Кебестонун оюна, эр төштүктүн тоюна, жашы менен карысы, жалпы журттун жамысы, бары келип жатыптыр. Ошол кезде байкачы, Окунгандын Козубек, Маргалаңда Малабек, анын арка жагында Анжиянды жердеген айрыса калсынчыбек, анын бул жак бетинде төмөнкү Ындыстандан да келип, Көкөтөйдүн ашында, көп чатактын башында, кыйшык сөздүн айынан, камчы ойногон башында, эки кемин жайлаган, эгиз карат байлаган, күздө күрүч айдаган, күрүчүнүн күрмөгүн күлкө берип айлаган, эбит таздын эр үрбү келип калгана, үрбүнүн жайын сураба, сураган болду бара, алкынгандан эр үрбү, айга кыркын сал жеген, күйлөнгөндөн эр үрбү, күнгө кыркын сал жеген, кыпчактардын эр үрбү келип калгана, анын арка жагында тарушун таждай тактаган, катынын кыздай мактаган, сары арканы жердеген, салышып адам жаңбеген, Айдаркандын көкчөсү, эки түктүн бөкчөсү, мактап койсо барбактап, барбалактап тардактап, көкчө келди булдого, анын бул жак бетинде эштектердин жамгырчы келди булдого, анын арка жагында мудайгандын бузбурчак келди булдого, алардын арка жагында ат башыны жердеген, алышып адам жеңбеген, чештөбөнү жердеген, чегишип адам жеңбеген, аба кен кошой ал келди, калыс айтар ал болуп, чиркен кошой келип калган. Жашы менен карысы, жалпы журттун жамысы, үйүлмөндүн сазында, үйүлүшүп алышып, чогулмандын сазында, чогулушуп алышып, кеп тортого салышып, тапкычташып табышып, турган жерин көрдүңбү, көрүп көңүл бөлдүңбү, жашы менен карына, жалпы журттун жамына,
айтқанда ошол кезде жаннағы эбит тазын эрүрбү мындай кеп айтат айланайын туугандар айткан сөздүң алгыла аңдап кулак салгыла жети кыран биригип ушул турган маннасы чаппайт деген эмне ушул турган маннасын төбөсүнөн басабыз төрт бүлүгүн чачабыз казынасын ачабыз кара малын чачабыз ушул турган ер маннас кырчоронун барысын тең кылганын көрдүңбү жердеп турган жанагы кара токой капчыгай жер кылганын көрдүңбү Кытайдан келген бурутту эр кылганын көрдүңбү чубак сырга калмаңды эр кылганын көрдүңбү айланайын туугандар башына балта чабабыз эй чиркин төбөсүнөн басабыз деп ошентип айтканда абан кошой карынын оң көзүнөн от чыгып сол көзүнөн чок чыгып ичи бышып кан кайнап ачууланып алыныптыр мындай кебин салыптыр атаңдын көрү жетиган бул сөзүңдү ким уксун ай караңгы түн уксун андан бөлөк ким уксун атаңдын көрү жетиган ушул турган маннасын эр экенин билбейсиң кырчоронун барысын тең экенин билбейсиң айкөлүң маннаска болган кулалы таптап куш кылган курама жыйып журт кылган атсыз келген чорого кара байыр казанат калбырөпкө жазганат ат мыктысын мингизген тонсуз келген чорого аркасын аяк жезбенлек тон мыктысын мингизген атаңдын көрү жетиган төбөсүнөн бассак деп төртүлүгүн чаксатып чашыласың жетиган айкөлүң манас батырдын эй чиркин эр экенин билбейсиң деп ошентип айтканда ошол кезде жаннагы ошол кезде жетиган мындай айтса болгон жок мындай айтсаң оңгон жок сакалын жумуп зыргытып көк шумкарын ыргытып уйгу туйгу былкылдап адам толуп кылкылдап Кытайга тийип барчудай Кытайды бузуп ичүүдөй кылкылдаган кол алып ошол кезде жаннагы жетигандын жети кол ушу турган маннасы төбөсүнөн бассак деп төрт бүлүгүн чатсак деп казынасын ачсак деп кара малын чатсак деп камынып калды жетиган ошол кезде жаннагы жетигандын жети кол кең таласкан аттанып орто жолго келгенде найзаларын барысын ажыдардын уусуна күнү түнү суутуп кең таластын боюна жакын жетип барганда каролдо турган жаннагы ак сакалды жайкалган арлук жүздөн байкалган узун сакал жайкалган уулук тугу байкалган 18 миң алламды алнаканга салгандай алдын ала байкаган байдын уулу бакайган бузукуң ишти байкады кызык ишти байкады аныгын азыр билсем деп көк жолокту минсем деп аттын оозун бурганда бакайдын бул жак бетинде узун бойлуу кең дала айза кердин ыктысы кырык чоронун мыктысы алышсаң адамдын алың жетпеген артынан тишиң өтпөгөн кыргыздардын кыраны камбалтанын чубагы кабыландай көрүнгөн кайра тартпас өлүмдөн каарданып кыйкырса кыретиң эки бөлүнгөн ошол кезде жанагы акбалтанын чубагы камнып туруп алыптыр байдын бул жак четинде калагандын ыйманы каганда калган жыйганы беттегендин ыйманы бежине калган жыйганы чылнагандын тукуму чымачың каккан жеринде чыркыраган эннекең чынка тууган ушуну караганга тукуму канышка тууган ушуну ай саралаң ат минген сары жаргак шым кийген түппөгү жок найзалган жанына жыламан кылыч байланган алтын айдар жок белбо азиз хандын алмамбет алда тура тамынып арыстандай жамынып акыйкаттык жогунан кече кулган Кытайдан кече келген таласка акыреттик дос болгон айкөл төрөң манаска бакайдын аркы бетинде кыракы батыр көрүнгөн бакырыгы башарып айкырыгы таштарып чыккан актап албаган чимет уйку салбаган атка жеңил тайгачак уйкусу жок жолгосак улаккандын сыргагы кара болот кырагы аламга жетер чамасы манас менен бул сыргак эй чиркин агайнынын баласы
Буйрук болсо манастан кантип кылбай коем деп улаккандын сыргага эчиркин алда турат камын. Ошол кезде бакайган ажы кене бакырып, ажы кене чакырып, ажыбаймын да келгенде айланайын ажыбай. 60 уру тил билген, карт күрөң сындың ат минген, ушу турган сен элең айланайын ажыке. Тетиги жерге барып кел, аныгын азыр билип кел. Ошентип айтканда кан ажыбай батыр, макул деп айтканыңыз акыл деп жаңдартынан чуратып, мана сабыран чакырып, ажыбай кетти бакырып, мана сабыран чакырып, жакын жети барганда эми мына көз салса эштектердин жамгырчы келе жатыптыр. Анын бул жак бетинде кыпчактардын нерүрбө алда келип калганы, жети кандын жети кол эми жети барганда айланайын жетиган мында келипсиң. Кытайдан келген жо барбы, уруннарга то барбы, урушарга жо барбы деп ошентип айтканда жетигандын жети кол айланайын ажыбай. Тоспо менин жолумду, туро менин колумду, көрсөткөнү биз келдик кайдагы бир сонунду. Ушу турган манасын төбөсүнөн басабыз, төртүлүгүн чачабыз, казынасын ачабыз, карамалын чачабыз деп ошентип айтканда кан ажымай батыр азыркың айткан сөзүнө эчиркин аябай эле катуу түңүлдүң. Ошол кезде ажыбай бакайганга бар деме, кепти мына сал деме, мында кептиң укканда. Ошол кезде бакайган 40 чоронун эрчи деп, ошол кезде бакайдын анын арка жагында кыргыл баштап карысы, 40 чоронун барысы өзү жүрүп алыптыр. Жети кандын жети кол тегерек деп алыптыр. 40 чорону көргөндө чын айбатын билгенде ушу турган маннасын төбөсүнөн чачмакка, төртүлүгүн басмакка келип калган жети кол 40 чорону көргөндө эчиркин куйругун гана кыпчып калды. Манаскандын 40 чоро, жети кандын жети кол аттарынан түшүрүп, жүрөктөрүн үшүтүп, аябай катуу шаштырып, койдой кылып бастырып, кан манастын алдына эми гана мындан алып келдиң. Арамдарды көргөндө ошол кезде манастын оң көзүнөн от чыгып, сол көзүнөн чок чыгып, ачууланып алыптыр. Алдындагы акбулаң узун бур деме, ошол жерден Манас Зулпукорун алларда. Зулпукор жайын сурасаң ширге койсоң өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен, уруштуу күндөн узарган, караңгыда кызарган Зулпукорун алларда. Ушул турган жаннага башын бөлө чамарда, эчтектердин жамгырчы телен буудай куйруду. Кан Манастын алдына эчирке мындай гана кебин салды. Айланайын Манасым каныкей тиккен тондордон кишери деп келдик. Ушу турган Кытайга эчиркен жол баштайны деп келдик деп ошентип айтканда бул сөзүң акыл деп, эчиркен андай гана болсо макул деп. Азамат, чоң рахмат. Бактылуу өмүр жол. Узарбек, кызырдарга манасчы болуп, ошо кыргызга кызматыңда болуп, жолуң ачылып, чоң манасчы болуп, элиң дагы элиңе ак жол башта, элиңе ошол өзүнүн унутуп калган элимен кайра тартып атыр. Бактылуу өмүрлүү жол. Эч нерседен кем болбойт. Байкап аттыңарбы, Манас айтып атканда ошол Манастан жолой эчитип кетип аттыбы? Ойлор келип аттыбы? Эчитип кетет бекен? Көрдүңөрбү ошол касиет керемет ичиңердеги дүйнө эмне болуп атканын байкадыңарбы? Анан бир эле ой эмес да, бизде толгон токой кыялдар бар.
кыялдардын ичинде таарыныч, анакын ачуулануу, ар кандай бирөөнө жилингелүү, ошонун баары дүйнө. Ошол дүйнөнү ээчип кете берсеңер, ар жагынан кайып дүйнө ачылат. Мына ушул сыйкыр, ушул кыргыздын керемети, касиети ушунда да. Анан ошол кайып дүйнө бизге колду сунуп турат мынтипчи. Биз ошол колду карабай, жолойду ээчип, бала багыш керек, күйөөм кетип калды. Акча табыш керек эле, квартплата келатат деген эмелер менен биз такыр көңүл бурбайбыз да, ичибизде болуп аткан 7 алам бар да, 7 алам. Ичибизде ар кандай нерселерди сунуштап турат. Бирок биз ошону байкабай, көпчүлүк учурда анан кийин туура эмес жерлерге барып, туура эмес иштерди кылып, туура эмес жашообуздан кыйналабыз да. Анан сыноолор келет адамга. Манасчыларга чоң рахмат. Бактылуу өмүрлүү болушун дагы бир шашып аткан манастар деметип коелук. Калганыбыз анан сабакка экинчи эмесине өтө берелик.